Эми мындан ары баарды мыйзам чегинде болот. Мыйзамсыз курулуштар, мыйзамсыз көпүрөлөр, мыйзамсыз эс алуу жайлар, ушак буран тегеренин баардыгы алынат. Баардыгы алынат. Мына базар азыркы туруп аткан базардын бул базардагы толук көчүрүлөт. Базар бул жерде болбойт. Базарды башка жака көчүрөбүз. Себеби бул нерсе дагы кайталанышы мүмкүн. Эч ким азыр бул жерде сизге гарантия бере албайт. Эртең болобу, бир айдан кийин болобу, эмдики жылы болобу, дагы ушундай болушу мүмкүн. Ошондуктан базарды биз коопсуз жерге көчүрөбүз. Жергиликтүү бийлик органдары менен бирге жаңы базардын ордуна месталарды аласыңар, ошол жакта коопсуз жерде жакшы өзүңөрдүн ошол соодаыңарды жүргүзөсүңөр. Ушуну мен силерге айтып коеюн деп келдим. Буюрса баардыгыңар сабыр кылып туруп тургула. Көпчүлүк эң негизгиси бул жерде сабырдуулук керек. Анан кийин жанагы алдыга өзүңөр таштап, кыйкырап, андан эч нерсе чечилбейт. Силерди бирөөнү коркутам да дебегиле, бирөөдөн коркпогула дагы, мыйзам чегинде баарын чечебиз. Макулбу? Ошого баарыңыздар мыйзамга баш ийип күтүп туруңуздар. Буюрса баары жакшы болот, эч кандай кыжаат болбоңуздар. Мамлекет тарабынан камкорлук көрүлөт. Мына мен бул жак келерде дагы ошол биздин урматтуу президентибиз Санар Кожоевич атайы айтып жөнөттү. Элдерге барып ушуну айтып жеткизип койгула деп. Бүгүн мына кабыл алынган чечимдерибизди азыр мен штаб өтөмүн администрацияда. Ошол жерде айтабыз, кандай чечимдерди кабыл алып атабыз, кандай компенсациялар болот, кандай жардамдар болот, ушунун баарын айтабыз. Макулбу? Ошон үчүн сабыр кылып туруңуздар. Кудай буюрса баары жакшы болот. Рахмат баарыңыздарга. Тынч болуңуздар.